Audio Jungle. Өткөн аптада Жалбырак ТV каналы Тажикстанда 9 айлык баланын денесинен 10 ийне табылгандыгы тууралуу маалымат таратканбыз. Тажикстандын тартип сакчылары аталган ийнелер баланын денесине кандайча пайда болгонун таап чыгышты. Көрсө аталган ийнелер наристенин энеси тарабынан атайын жасалыптыр. Ал Россияда иштеп жүргөн күйөөсүн кайтарыш үчүн ушундай мыкаачылык ишке барганы маалым болду. Душанбедеги улуттук медициналык борбордун дарыгерлери ийнелер наристенин баш сөөгүнө, мурдунун төмөнкү бөлүгүндө, буттарында, моюндарында, төш клеткасында жана башка жерлеринде экенин аныкташкан. Айрым ийнелер денеге терең кирип кеткендиктен алгачкы операцияда 6 гана ийнени алып чыгууга мүмкүн болгон. Дагы 4-өө баланын ичинде калган. Тажикстандын тартип сакчылары 27 жаштагы Родаки районунун тургунуна карата адам өмүрүнө оор зыян келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Тергөө уланууда. Дарыгерлер айрым ийнелер денеге терең кирип кеткендиктен алгачкы калган 4 ийнени алып чыгуу мүмкүн эместигин айтышып, аны кийинки операцияда алып чыгууну мерчемдеп жатышат. Audio Jungle.